Жакынкы арада депутаттардын бири соттун инстанцияларынын санын азайтуу керек деген сунуш чыгарыптыр. Биздин өлкөдө 3 инстанция бар. Биринчиси бул райондук соттор, экинчиси бул областтык соттор жана кээ бир шаардык областтык деңгээлдеги соттор, жана үчүнчүсү бул жогорку сот. Мен юрист катары, адвокат катары бул сунушка каршымын. Эмнеге дегенде, ошол 3 инстанция фильтрдей болуп иштейт. Электей деп да айтсак болот. Мисалы, биринчи инстанцияда катачылык келтирилген болсо, же болбосо ошол соттун кызыкчылыгы бар болсо, экинчи жана үчүнчү инстанцияда ошол кемчиликтер далилдеп чыгарылат. Анан ошол мыйзамсыз, акыйкатсыз соттун чечими жокко чыгарылат. Эгер биз ошол соттун санын азайтып салсак, инстанциянын санын, демек ошол биринчи инстанция менен же экинчи инстанция менен бүтүп калса, ошол мыйзамсыз соттун чечими дагы күчүнө кирет. Ошондуктан инстанциянын санын азайтуу бул туура эмес чечим. Менин оюмча, керек болсо ошол инстанциянын санын көбөйтүү керек. Неге дегенде, бардыгыбыз билгендей, биздин система идеалдуу эмес.